Assalamu alaikum, urmаттуу көрөрмандар жана угармандар. Сиздер менен бүгүнкү берүүбүздө баланы туура тарбиялоо жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Эң биринчи Алла Таалага чексиз мактоолорду айтабыз жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтабыз. Баланы кантип туура тарбиялашыбыз керек же болбосо өзгөчө балалуу болгондон кийин, балдар чоңоюп бойго жетип баштагандан кийин ата-эне бир аз келечектен эртеңки күнүм кандай болот экен деп ойлонуп баштаганда ушундай ой пикирлер келет экен ата-энеге. Мен бала чагама туура эле тарбия берип жатамбы, эртеңки күнүм кандай болот экен, балдарыман мага кайтарым кандай болор экен деген ойлор келет экен. Ошондуктан урматтуу көрөрмандар жана угармандар, ушул теманын айланасында бир нече суроолорго жооп бергенге аракет кылып, кээ бир аяттарды, хадистерди жана ошондой эле бүгүнкү күндөгү жашообузда, күнүмдүк жашообузда болуп жаткан кээ бир окуяларга токтолобуз. Чындыгында бала тарбиясы туурасында аяттар, хадистер көп келген. Бала тарбиясы туурасында. Ошондой эле ата-энеге жакшылык кылуу, ата-энени сыйлоо, урматтоо деген аяттар чындыгында андан да көп. Эмнеге дегенде, ата-эне табиятынан көпчүлүк учурда баласыны жакшы көрөт экен, ага жакшы мамиле кылат экен, ушул жакшы жашоосуна аракет кылат экен. Көпчүлүк учурда табият ушундай экен. Ал эми бала, эгерде балага туура тарбия берилип, туура багыт берилбеген болсо, бала чоңоюп, бой жетилип, өзүнчө бөлүнүп кеткенден кийин биз эстеген, же болбосо биз каалаган жакшылыктарды, биз каалаган жакшы көрүнүштү бербей калышы дагы мүмкүн экен. Эмнеге дегенде, ошол тарбия менен биргеликте биз башка нерсени дагы беришибиз керек экен балага. Көпчүлүк учурда биз тарбия дегенибизде материалдык эле нерсени элестетип, анын кийим кечесин, тамак ашын, бүгүнкү күндө анын телефонун жана ошондой эле толуктоочу нерсе менен эле алек болуп, ага андан башка зарыл болгон нерсеге көңүл бурбай коет экенбиз. Бул туурасында, бала тарбиялоо туурасында хадистерде келген, аяттарда келген. Таха сүрөсүндө Алла Таала мындай дейт: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Үй бүлөңдү намаз окууга буйрур, өзүң да ага абдан бекем бол. Деп буйрук келген. Жана ошондой эле башка аятта Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я эйюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нара. О Аллага ишенүүчүлөр, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозок отунан сактагыла деп аятта келген. Бул туурасында хадистер дагы бар. Пайгамбарыбыз айтат: "Куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятихи." Силер ар бириңер мал кайтарган малчы сыяктуу жана ар бириңер карамаган ошол өзүңөрдүн карамагыңарда тургандарга жоопкерсиңер дейт. Эми бул пайгамбарыбыздын айткан хадистери, Алла Таала бизге бир буйрук кылган аяттар жана хадистер. Эми бүгүнкү күндөгү биз күнүмдүк жашоодо көрүп жаткан, өзүбүз жашап жаткан нерсеге көңүл буруп көрөйлүк. Биз сөздүн башында айткандай, биз көпчүлүк учурда жанагы баланын тамак ашын, кийим кечесин камсыздап койсок эле болду деп, андан башка жоопкерчиликтин бардыгыны ата болгон болсо, үйдөгү энеге, ошондой эле мектепке, мугалимге жүктөп, өзүбүздү алдап турган кербезибиз. Чындыгында андай эмес экен. Балага толуктоочу нерселерди берип коюп эле, ошону менен ал баладан жакшылыктын бардыгыны, ийгиликтин бардыгыны күткөндүгүбүз туура эмес. Чындыгында ал балада күнөө жок. Ал бала кадимкидей жаш көчөттөй өзүнө эмне келген болсо кабыл алып, кайсыл жака ийиле турган, тарткан болсо ошол жака ийилип турган убага. Ошондуктан биз ата-энелер биринчи ошол балага керектүү азыкты, керектүү багытты керек убакта беришибиз керек экен.
мен бир мектепке бардым, атайын мектепке барып көрсөм, ошол биздин абалыбызды, биздин келечегибиздин абалын көрсөк болот. Кайсы ата-эне болсо деле бүгүнкү күндө барып өзүнүн окуган баласынын же болбосо небересинин окуган мектебин барып бир текшерип көрсүн деп айтар элем. Эң эле жөнөкөй нерсе ошол мектептин даратканасын көрсүн, балдар, кыздар отурган ошол стол партасын көрсүн. Кандай абалда, кандай көрүнүштө, эмнелердин сүрөттөрү тартылып турат, кандай көрүнүш. Ошол жерден балага ошол 100% мен ойлогондой, мен элестеткендей тарбиянын бардыгы ошол жерде берилип, мен ойлогондой ийгиликтүү, бардык жактан жетишкен бала чыгат деп айта албайбыз. Ал жерде бир класста 50-60-тан 40-тан окуучу бар. Ошол жердеги мугалим ар бир балага бирден суроосуна жооп бергенде эле чыгыш болуп убакыт бүтөт. Ар биринин тарбиясына, ар биринин кемчилигине, ар биринин сабагына ата-эне эмнесин мугалим ошол жерде эмнеге жетишет? Окуучунун сабактарын карайбы, кийим кечесин карайбы, тарбиясын карайбы, туура эмес сүйлөгөнүн, туура эмес жүргөнүн карайбы, эмнесине жетишет? Ошондуктан биз ата-энелер ошол жоопкерчиликтин бардыгына мугалимге, мектепке жүктөбөшүбүз керек экен. Пайгамбарыбыз айткандай, Алла Таала айткандай, ар бирибиз өзүбүздүн балдарыбыздын келечегинен, ыйманынан, адеп аклагынан, акыретинен жооптуу экенбиз. Айтайын дегеним, биз жана башында айттым, толуктоочу нерселерге көңүл буруп көбүрөөк, ага зарыл болгон нерсеге көңүл бурбай койдук. Анын колундагы телефонунун сырткы чехолуна, сырткы нерсесин алып бергенге, же болбосо анын карандашынын, сырткы кийиминин, ошондой эле сырткы көрүнүшүнө көбүрөөк көңүл бурабыз дагы, анын руханияты эмне болуп жатат, анын адеп аклагы эмне болуп жатат, кимдер менен дос болду, эмнелерди сүйлөштү, телефондо эмнелерди көрдү, кимдер менен байланышып жатат. Аларга биздин убактыбыз жок. Биз көбүнчө ошол өзүбүздүн ишибиз менен, телефонубуз менен, байлыгыбыз менен, бийлигибиз менен, досторубуз менен, ошол баняга барганы баняга барып, спортко барганы спортко барып, балдар эркин алдына чыккан нерсени өзүнө сиңирип алган учуру. Андан кийин ошол бала 18ге чыккандан кийин ошол баладан биз жакшылыкты күтүп жатабыз, жакшы мамилени күтүп жатабыз, ата-энени сыйлаган, коло кошунаны сыйлаган, өзүн сыйлаган, уурлук кылбаган, жамандык кылбаган баланы күтүп жатабыз дагы, өзүбүз убагында берген эмеспиз. Мектептен келгенден кийин, окуудан келгенден кийин бала менен мамилени, аны менен сүйлөшүп, анын жанында сүйлөшүп, анын акыбалын, анын ден соолугун, анын руханий жагын, акылында эмнелер жүрүп жатат, эмнелер ойлонуп жатат, сүйлөшпөй алыстап кеттик. Ошондуктан өзүмө дагы, сиздерге дагы айтарым, мен ушул нерсеге өзгөчө көңүл буруп баштадым. Балдар келгенден кийин, балдар менен сүйлөшүп отуруп, кыргызча китеп окуп берип, алардан угуп, ушундай кылып алар менен бирге маек куруп, алардын сөзүнү, алардын каалоолорун уккандык бул эң жакшы нерсе экен. Мындан мурун мен биринчи этапты дагы өттүм, ал ошол балага күндүгө шамдан кийин балдарым Куран окугула, Куран жаттагыла, ошону менен биргеликте мектептин сабагын жакшы аткаргыла, эртең менен мектепке баргыч чейин бардыгын аткаргыла деп, ушул нерсеге көңүл буруп аттым эле. Мындан да негиз, мындан дагы зарыл болгон нерсе ошол балдар менен сүйлөшкөндүк экен. Ошол балдар менен алардын сүйлөгөнүн угуп, алардын каалоосун угуп, алардын ой жүгүртүүсүн, кимдер менен сүйлөшүп жатат, кимдер менен мамиле кылып жатат, эмнени көрүп жатат, ошолор менен сүйлөшкөндүк бул эң жакшы нерсе экен. Ошондуктан айтарым, балдарыбызга ушундай мамиле кылайлык. Мурунку биз көргөн, же болбосо бизден жогорку, биздин ата-энелерибиз көргөн нерсе менен бүгүнкү күндү салыштырбашыбыз керек. Мурунку убакта мектепте достору, ата-энеси, коло кошуна бардыгы бирдей балага ошол жакшы багыт бергенге аракет кылат эле. Ата-энени сыйла, өзүңөн чоңду сыйла, урматта деп ушундай жакшы нерселер менен айтышып, андан кийин бала чоңойгондон кийин улууну урматтагандык, мугалимди сыйлагандык, ата-энени сыйлагандык көп тараптан келгендиктен бир топ пайдасы көп тиет эле. Бүгүнкү күндө андай эмес.
балабыз телефон менен алек, өзү бар, өзү келет, мурункудай адамдардын бардыгынын сөзүнө ого бербейт. Мугалимдер дагы жанагы окуучулар көп болгондуктан керектүү азыктын бардыгын бере албайт. Жаш эжекелер бар, жаш мугалимдер бар. Ошондуктан ата-эне биз көбүрөөк көңүл бурушубуз керек болуп калды. Эмнеге дегенде, жанагы ата-энеге жаман мамиле же болбосо бала өзүнүн жоопкерчилигин аткарбай койгондугу ошол биздин өзүбүз ошол ата-энелердин кемчилигинен болуп жатат. Пайгамбарыбыз ушул балага тарбияга бергенде 7 жашынан намазга буйругула деген. Андан кийин 10го чыккандан кийин ошол бала ошол убакта дагы эгерде айтканды кылбай калган болсо бир какшык кылып бир кебирки эрежени киргизсеңер болот деп айтканда. Ошондуктан бул жерде негизги нерсе ошол 3 жылдын ичинде балага пайгамбарыбыз айткан өлчөм менен айтканда 7 жаштан 10 жашка чейин айтканда 3 жылдын ичинде күн сайын бул пайгамбарыбыздын айткандыгы бул жерде намазга буйругула деп жатат. Парыз нерсеге. Ушу пайгамбарыбыз бир мисал катары айтканда, мындан башка дагы көп нерселер бар да. Арам, адал, намаздан башка дагы парыз нерселер көп. Таштай турган арам нерселер көп. Бирөөнү сыйлабагандык, жаман иш кылгандык, уурлук кылгандык, бирөөнүн акысына киргендик, ошого көптөгөн тыйылган нерселер бар жана буйрулган нерселер бар. Ошондуктан ошого чейин балдарды айтышыбыз керек. Бир аз акылы кирип калгандан кийин жанагы пайгамбарыбыз айткандай системалуу, күндүгө ар дайым айтышыбыз керек. Эми элестетип көрүңүздөр, ошол 3 жылдын ичинде балага күн сайын 5 убакыт намаз убагында ошол намаз жөнүндө эскертүү бересиз. Балам, эртең мененки бамдат намазы болуптур, түштө пешин намазы болуптур, асырда асыр намазы болуптур деп шам, куптан күн сайын 5 жолу эскертесиз. Эми ошол балага 3 жыл бою эскерткен болсоңуз, кандай көп жолу эскерткен болосуз. Ошол баланын мээсине коюп, акылына коюп, мээсинен эч кандай эстен чыкпай турган деңгээлде айтылган болот, эгерде биз ушул хадиске амал кылып ар дайым айткан болсок. Ошондой эле мындан башка парыз болгон ата-энени сыйлоо, мугалимди сыйлоо, мындан башка пайгамбарыбыз Алла Таала буйруган жакшы иштерди дагы биз ар дайым ушундай системалуу түрдө ар дайым айтып турган болсок, ошол баладан Кудай кааласа жакшы нерсени, жакшы адеп акылакты, жакшы жүрүм турумду, жакшы мамилени күтсөк болот. Эң кызык жери, урматтуу туугандар, биз жана башында өзгөчө белгилеп айтып кеттим, көптөгөн аяттарда ата-энеңерге жакшылык кылгыла деген аяттар көп, хадистер көп, буйруктар көп. Ал эми балдарга айтылганда, балдарга тарбия бергиле, балдарга көңүл бургула деген аяттар, хадистер айтылганда, ал эми ата-энеге биррул валидейн, аларга жакшылык кылгыла деп айтылган. Ошондуктан эгерде биз бала менен бирге болбогон болсок, балага биз азыркындай жакын болуп туруп, анан туура тарбия бербеген болгон болсок, эртеге өзүңүздүн балаңызга өзүңүз жат болуп калышыңыз эч кеп эмес экен. Балаңызды 11-де бүткөндөн кийин башка мамлекетке окууга жөнөттүңүз, үйдөн чыгып кетти, шаарга келип окуду, 4 жыл 5 жыл окугандан кийин университети бүттү, 1-2 жыл иштегенден кийин үйүңүздөн 10 жыл алыстагандан кийин балаңыз үйгө келгенде жанагы өзүңүз элестеткен, оюңуздагы элестеткен жакшылыктын бардыгын күтө албай калат экенсиз, эгерде балага убагында туура тарбия бербесек. Табият ушундай экен. Ошондуктан пайгамбарыбыз айткандай, убагында намазга буйруйлук, жакшылыктарга айтып үйрөтөйлүк, керектүү азыкты, керектүү нерсени, керектүү маалыматты убагында берейлик деп айтар элем. Жанагы окуяны уктуңуздар. Гапыр агайдын бирөөнүн окуясын айтып бербеди беле, бир балам ушунда чоң университетке окутуп балдарымы, эч кимисинен ошо окууну бүтүп кеткенден кийин эч кимисе телефон дагы чалган жок, менин ден соолугумду сурап, акыбалымды дагы сураган жок деп агайдын айтканы бар. Бул бүгүнкү күндө көп эле учурап жатат, урматтуу угармандар жана көрөрмандар. Көптөгөн балдар, кыздар окууну бүткөндөн кийин ошол балдар үчүн ыйык нерсе жок болуп калды. Мектеп, өзүнүн мекени, ата-энеси, нике, ушундай ыйык деп айтылган, өзүнүн дини, башка мамлекетке кеткен бойдон келбей коюп жатат.
өзүнүн жерине кеткен бойдон жерине келбей коюп жатат, ата энесини карабай коюп жатат, алыстап кетип жатат, туугандары менен мамилесин алыстап кетип жатат. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, ушул нерсеге өзгөчө көңүл бурушубуз керек экен. Дагы өзгөчө белгилеп айта турган нерсе, урматтуу бир туугандар, көпчүлүк учурда биз ушундай деп адашып калабыз. Мен үйлөндүм, бала чакалуу болдум, мен өзүнчө болдум, эми баардык нерсени өзүмчө кетем деп ойлоп калабыз да. Менин ата энем бар, менин бир тууганым бар, эже карындашым бар, менин урпагым ушул нерсени дагы улап кетиш керек деген түшүнүктөн алыс болуп, биздин салтыбыз жакшы, кыргыздын салты ушул нерсеге буйруйт өз негизи. Ошондой эле ислам дининде буйрулган нерсе өзүнүн үй бүлөсү жана ошондой эле анын ата энеси, бир туугандары дагы негизги нерселерден болуп эсептелет. Эгерде бир тууган менен мамилеси жакшы болбосо, анын келечеги коркунучтуу. Пайгамбарыбыз көптөгөн хадистерде айткан, кимде ким өмүрү узун болушту каалаган болсо, өзүнүн бир туугандары менен жакшы болсун дейт. Элестетиң, сиздин балаңыз чоңойду, бой жетти, сиздин бир тууган агаңызды, сиздин бир тууган эжеңизди сыйлабайт. Кандай өкүнүчтүү. Бул нерсе бул жерде көпчүлүк учурда ошол эркектердин аялдары жакшы жакка же болбосо жаман жакка себепчи болуп калат. Кээде эркек ойлоп калышы мүмкүн, мен керектүү нерселерин эле айттым, мен бир тууганымы жамандабадым эле, эжеми жамандабадым эле, эмнеге менин балдарым, кыздарым эжеми жаман көрүп калды, эжеме жаман мамиле кылып калды деп ойлонуп калышы мүмкүн. Бирок чындыгында ал үйгө ишенип бирөөнү таштап кеткен. Менин ата энем, менин эже карындашым, менин агам мен үчүн зарыл болгон нерселер, булардын мамилесин жакшы кылышыбыз керек, сый урматыны ордуна коюшубуз керек деген ордунда, убагында түшүнүк бере алган эмес. Аялына же ошол балдарына дагы. Ошондуктан өзгөчө айтарым, урматтуу эже карындаштар, эгерде сиздин күйөөңүздүн бир туугандары болгон болсо, эже карындаштары болгон болсо, балдарыңызды ошолорго тетири кылып, аларды жамандап, алардын кемчилигин айтып, туугандарды алыстата турган деңгээлде тарбиялабаңыз. Балдар этеге чоңойот, акыл эси өсөт, эл көрөт, жер көрөт, өзүнүн тууганынын кадыр баркын билгенден кийин кайра эле ошол өкүнүчтүү сөздү өзүңүзгө айтат. Апа, сиз бизди туугандарыбыз менен мамилебизди бузуп койдуңуз, жашыбызда бир туугандарды, абамдарды, апа-эжемдерди жамандап коюпсуз. Эмне үчүн мени туугандар менен жакшы мамиле кылдырбадыңыз деп айткандарды көрүп, угуп, билип эле жүрөбүз. Бала кичинесинде балким жаман көрүшү мүмкүн, жаман мамиле кылышы мүмкүн, сурашпашы мүмкүн, телефон чалбайт, укпайт, тоготпойт, мамиле кылбайт кичинесинде. Бирок бала чоңойгондон кийин, эл, жер көрүп, тууган уруктун кадыр баркын билгенден кийин, ошол өкүнүчтү кайрадан ошол апасына айткандарды көрүп жүрөбүз. Апа, сиз ушул абаларым менен, туугандарым менен менин мамилеми бузуп койгон экенсиз, туура иш кылган эмес экенсиз деп айткандарды көрүп жүрөбүз. Ошондуктан эже карындаштар, эгерде балдарыңызды же болбосо күйөөңүздүн бир туугандары ата энесинин арасында кээ бир келишпестиктер болгон болсо, аларды эске албастан сиз чыныгы мусулман катары, чыныгы кыргыз катары, чыныгы адам катары алардын мамилесин бузганга эмес, балким бекемдегенге аракет кылыңыз. Алардын кемчиликтерин айтпастан, кээде кетмин, күрөк, бир буюм алат, күнүмдүгүчтө балта, бир нерсени алат, кээде кечигип, кээде жоголуп, мал, ата-анага сурашы мүмкүн, күнүмдүк буюм сурашы мүмкүн, акча сурашы мүмкүн. Ушундай мамилелерде кемчиликтер болуп калган болсо, ошол кемчиликтерди айтып, тууган уруктун арасындагы мамилени бузуп койбоңуз. Балким алардын мамилесин бекемдегенге, бактылуу жашаганга, жакшы мамиле кылганга, мамилени үзбөгөнгө тарбиялаш керек. Ошол мамилеси жакшы болгон болсо, Алла Таалам ошол балага береке берет, сизге дагы береке берет, элдин арасында дагы, Алла Тааланын арасында дагы жүзүңүз жарык болот.